Коомдук биринчи каналынын эфиринде өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол эрежелерин одоно бузган мыйзамсыз фактыларды чагылдырган телегүзөт программасы. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын аймагында патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын алкагында төмөндөгүдөй окуя орун алды. Бул күмүш түстөгү автоунааны инспекторлор терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотушту. Бирок айдоочу алгач бул терезелердин караңгылатылгандыгын мойнуна да алгысы келген жок. Анткени менен унаанын терезелерине кара жылтырак чапталганы айдан ачык көрүнүп турду. Айдоочу канчалык каршылык көрсөтпөсүн, акыры күнөөсүн мойнуна алып, терезедеги жылтырактарды жеринен сыйрып, кайгылуу кызматкерлери жеринен тийиштүү айып кагазын толтуруп беришти. Ал эми бул Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулду. Ал учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыгына байланыштуу айдоочунун мас соосун аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Айдоочу инспекторлорго баш ийгиси келбедиби, айтор жумушка кыйла эле тоскоолдук жаратты. Акыры айласы кетип, айтууга шылтоосу түгөндүбү, акыры мыйзамга баш ийүүнү туура көрдү. Инспекторлор айдоочунун мас абалында экендиги аныкталган соң, унаасы айып короосуна токтотулду. 2021 жылдын 1 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү коррупция боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Евразиялык экономикалык комиссия өлкөлөрүнүн Кыргыз Республикасына керектөөчү товарларды импорттоодо коррупциялык схемаларды уюштуруу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын экономика жана Каржы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкерлери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорттук көзөмөл пунктунун кызматкерлери кармалды. Тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө Евразиялык экономикалык комиссиянын алкагында Чүй облусу боюнча мамлекеттик салык кызматынын кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын башкы инспектору, Honda үлгүсүндөгү автоунаасынан ак тилек товарларды салыктык эсепке алуу пунктунун айрым кызмат адамдары тарабынан тиешелүү документтери жок же товарлардын баасы төмөн бааланган, товарларды тоскоолдуксуз өткөргөндүгү үчүн сый акы катары системалуу түрдө алынган 114.300 сом накталай акча каражаты табылды. Бул өз кезегинде салык төлөмдөрүнүн жетишсиздиги түрүндө мамлекетке чоң зыян келтирет. Учурда бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат.
Кыргыз Республикасынын аймагына Тажикстан жана Өзбекстан аркылуу Ооганстандан келүүчү баңгизаттарды жүгүртүү каналы аныкталган. Ыкчам тергөө иш аракеттеринин жүрүшүндө Жалал Абад облусунун Мамай айылынын аймагында Өзбекстан Республикасынын жараны кармалып, жеке тинтүү учурунда кочкул күрөң түстөгү өсүмдүк тектүү жыты бар 14 брикет аныкталып алынган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 7 кг салмактагы гашиш баңге каражаты болгон. Мындан аркы ыкчам тергөө иш аракеттердин жүрүшүндө Бишкек шаарына жакын аймакта Баткен облусунун тургуну баңгизаттарды ташуу топтун мүчөсү кармалган. Анын автоунаасын кароо учурунда күрөң түстөгү өсүмдүк тектүү жыты бар 9 брикет аныкталып алынган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык аныкталып алынган баңгизаттардын жалпы салмагы 16 килограммды түзгөн. Мындан тышкары ыкчам аракеттердин негизинде баңгизаттарды ташуучу топтун дагы бир мүчөсү кармалган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы туруктуу негизде республикабыздын бардык аймактарында ушундай кылмыштарды аныктоо боюнча тиешелүү иш чараларын жүргүзөт. Эки миң жыйырма биринчи жылдын 23 ноябрында Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы менен биргеликте өткөрүлгөн ыкчам иликтөө иш чаранын жүрүшүндө 1993 жылы туулган жүргүнчүсү бар 1992 жылы туулган жарандын башкаруусундагы Toyota Ист үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Аталган унааны тинтүү учурунда анын багажынан 2 спорттук сумка, алардын ичинде скотч менен оролгон 9 таңгак жана 1 баштык зат табылган. Ал зат кочкул жашыл түстө болуп, жапайы өскөн кара куурайда өзгөчө жыты бар болгон. Өткөрүлгөн экспертизанын корутундусуна ылайык ал зат 10 килограммга жакын каннабис чайыры экендиги аныкталган. Кармалган жаран Жалал Абад облусунун Токтогул районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка жактарды аныктоо боюнча атайын тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. 뒤로 같이 빼자. 됐어. Bunda özü koyun uslam. Gülüyor, gülüyor. Ayıp bir. Açıyor şimdi. Dört tecrübe var. Özümlükü. Haktan cezasın öyle. Gel, maşın içine götür. Maşın içinde. Şurada. Çekeden karap çıkalı. Сиздер акыркы апта ичинде орун алган мыйзамсыз фактыларды көрө алдыңыздар. Эгер сиздер дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.